Келдим киргенде эле жак шкаф экен. Бул жак душ туалет, душ туалет. Мындай эмеңер да бар экен, мындай кылып эле мини бар. Суу ата отуруп алгансыздар. Силердики тар болгону менен интерьер жакшы экен да, биздикине салыштырмалуу. Мына эдер чийүүлөрүн көрсөтүп атат. Чийүү эле да. Чол сары болот. Ондай эсимдиктер ушундай менен иштейсиңер. Канча язык билсе ошончо языктарды чаптап коет. Сеники орусча менен түркчө деп турат го, немисче кандай анан? Немисче сервисный эле да. Düşün tartasın, tegireli. Тартып коелу. Фен бар жерде. Стройный. Чачтын мургап аласың. Душтан кийин ишо. Душтун мыякта жакшы. Суу вообще турбайт. Ондай деген күскүсү бар, кайф күскү. Силердин башыңызда жок. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн Медерге конок келдик. Медердин оюн угалы деп айтып аткан бала ушул өзү келдим деп акча коротпой келген. Эч кандай акча коротпой, биякта өзү менен түз сүйлөшүп келгенсиң. Ошол жөнүндө айтып, биякта иштер кандай азыр. Буга чейинкилерге сурагандарым баарынан элечи. Шарттар кандай, жагып атабы, канча акча менен келдиң деген эле болсо да. Эми сенден башканы сурайчы, бу өзүң кантип келдиң? Түз сүйлөшүп, отдел кадры менен сүйлөшүп келдим дебедиңби? Анан кийин эч акча коротпой келдим дедиң. Ошол да кызык болуп атат да. Анан бул жакта жумуштар кандай? Жумуш кандай өтөт? Жумуш процесси ошол жөнүндө сизден сурайчы, бул башкача кылып. Ассаламу алейкум достор. Кутмандуу ушак бактыңыз менен. Эми бул жака түз байланышта келдим дегенде, буга чейин иштеп кеткен, бул жакта биринчи жолу келгенде мен дагы агентство менен келген болчумун. Канча акча коротуп келдиңби ошо биринчисинде? Биринчи келгенде $250 коротуп келдим. Анан ошондо негизи кетип атканды айтышкан да. Каласыңбы бир жылга, калбайсың, кадровый коюп алабыз деп. Отелде. Анан кийин мен Кыргызстанга кетиш керек болуп калып, Кыргызстанга кеткем. Андан кийин пандемия башталып кетти. Анан кайра 2022 бул жакта инсан кайнаклар мүдүрмөнүндө байланыш бар болчу негизи. Ошо менен сүйлөшүп, ал болсо бул жакта мага тиешелүү керектүү кагаздарды жөнөттү Кыргызстанга. WhatsApp'та эле сүйлөшүп. Виза ачыш үчүн. Анан Кыргызстандан өзүм эле сүрөткө түшүп, справкаларды түркчөгө котортуп, анан бул жактан сөзлөшмөнү, анан кийин бул жактан приглашенияны баарын WhatsApp'тан жөнөтүп койду. Аны мен тияктан эле через принтерлер чыгарып туруп, Разакова 2 деген даректе ABC бар. Баягы эме да, виза бере турган эме да, посольство сыяктуу. Ал жакка барып тапшырдым. Тапшырып атканда биринчисинде $50 бердим. $50 вступительный взнос кылып. Андан кийин где-то бир жумабы 10 күндөн кийинби уже чыкты мага. Рандомный номерден чыкты, как регистрационный номерден. Анан ал номерди алып бул жакта работодателге жөнөтөсүң. Бул жакта Фатихбекке жөнөткөндөн кийин ал сеники где-то 4-5 күндө чыгат деди виза. Анан ошондой эле 4-5 күндөн чыкты. Чыккандан кийин эле мага жөнөттү. Визаң чыкты, одобрение бар дегенде мен кайра посольствого барып туруп тияка барып айттым, ушундай десем, алар через база карап туруп эле айтышты да. Ооба, сага одобрение бар экен деп туруп эле виза басып берди. Анан уже паспорт алып кетип атканда дагы $30 төлөдүм да. Ошо мен баш аягы $80 төлөдүм. Ал $30 эмне, жана бир нерсе чаптап беребиз дейт, ошонун үчүн алат беле же? Жок, негизи эле общий услугасы $80 турат экен да, виза ачтырганы. Анан башында $50 как мындай страховка да.
$50 кийин визаң ачылбай калса ошодон күйүп кетет, кайра кайтарып бербейт. Билер жумуш акысы да. Ошондой сыяктуу. Анан $30 кийин чыккандан кийин дагы бересиң. Ошо менен общий $80 кетет. Эми баягы түрчөгө котортуп сүрөт дегендер менен ошо сүрөткө 300 сом төлөдүм болуш керек. Андан кийин түрчөгө которткон 2 справканы 200дөн 400 болот. Ошо менен где-то 1000 сом общий кетти. Анан штампты бастыргандан кийин бияка чалдым ушундай готов десем. Даярдесем, анан кийин мага билет алды бияктан. Билет алып эле электронный мага жөнөтүүдө ушундай жөнөткөндө жок. Айта короче аэропортко барсаң эле болду, паспортуң менен өзүң эле кете бересиң. Анан кийин ошо паспорттой барып аэропортко бардым. Барардан мурда ковидке тест тапшырдым. Анан кийин бияка келгенден кийин мактан Фатих бей инсан кайнаклары эмдирип ошо жактан короткон $80 кайра кайтарып берди мага. Айлыгына кош берди же колума берди? Колума берди, келер менде $80 кийин за визу сен короткон депчи. Анан кийин ковидке тестке тапшырган акчаны болсо айлыкка кош берди. Эми получается мен сүрөткө короткон эле 1000 сом расход болбосо. Ошо Кыргызстандан болгон ошол эле расходуң болупсуң да? Сүрөткө анан кийин 2 справканы которгончу. Анан жолуп калгам айда ичиде. Башка эстек болгон жок. Эми бул жака келип экинчи жолу келип аткан экенсиң, уже таанып калсаң, билип калсаң, кайсы жагында иштейсиң? Бармен. Жумуш кандай экен? Эмне болот? Жабып атабы? Бир күндүк жумушуң кандай өтөт? Жумуш жеңил деп айтпайм. Жумуш любой эле жерде кыйынчылыктар бар. Анан ошо адам кандай адаптироваться этип кетет, адам ошо көнүп кетсе, ыгын таап кетсе, эбин таап кетсе кыйналбайт. Анан бул жактан кээде морально чарчайсың, ошого да даяр болушуң керек. Бирок ошону менен эле көп нерсени үйрөнөсүң, сабактуу болот. Көбүнчө өзүнө ишене албай жүргөн, чеч күндү эмес болуп жүргөндөр, ушу чет жакка чыгып, өзүнчүл болуп иштеп, бир ысык суукту көрүп, кыйынчылыктарды көрүп эметсе, бушат да. Ошогочу. Ошо бул жак эме деп ойлойм да. Мамлекеттен сыртка чыгыштын биринчи тепкичи деп ойлойм да. Анткени бул жак башкаларга салыштырмалуу, мен Россияга барам, Россияга салыштырмалуу бияк бир топ жеңилдей сезилет да. Анткени бул жакта анан башка жакка кетсең жеңилби дейм да. Эмелер болуп атпайбы? Бүт условиялар менен болуп атпайбы? Жаткан жериң бар, таза комнатаңда кондиционер бар, холодильник бар, телевизор бар. Эң негизгиси тамак ашың бекер. Тамак ашың бекер 3 маал коротпойсуң. Бул жактан акча чогултуш үчүн келесиң да негизичи. Анын үстүнөн бармен болуп иштесең, бармен официант болуп иштесең, чиби жакшы чыгат. Мисалы бизде мен келгенден бери марттан келдим. Башында гарсон болуп иштечүмүн, нормально чыкчу. Кээде күнүнө 30-40 евро чейин алып коесуң да. Гарсон дегенин сен официант заказ алып, заказын алып барып бересиң да. Конок барасың, не ичесиз деп сурайсың, кечин келгенде анан заказ берет. Аны алып барып барга барып чаптайсың, кагазга жазып. Анан бармен сен иче турган алкоголдөрдү чыгарып берет. Аларды алып барып гостиге алып барасың. Эми өзүңө да зависит этет, мындай өзүң жумушуңду жакшы көрүп, кылып, мындай стандарттарын хотя бы өзүң билбесең да интернеттен окуп, мисалы официанттын стандарттары кандай болуш керек, обслуживанияга эмне кирет, өзүң кандай болуп туруш керек, анан шалтак балтак алып барып эме койсоң, гостиге деле неприятно да. Ал деле айтат да. Обслуживаниясы эмне, что за обслуживание депчи. Вроде пятизвездочный отель, ушундай болмок беле деп. Эгер өзүңдү мындай жумушуңду мындай аябай жакшы кылып, ошо сфераңдагы тиешелүү маалыматтарды окуп, мисалы официант кандай болуш керек, өзүң кандай болуп жүрүш керек, анан обслуживание болуп атканда мындай күлүп, алар менен кичине таанышып койсоң, кетип атканда сачивичте 5 евро, 10 евро, анан аябай жакшы сүйлөшүп, дос болуп кетсең, кетерде такыр эле 50-100 евро чыгып кетет да сагатчы. Менден чын жүрөктөн депчи. Анан ошон үчүн адамдын өзүнүн эгер вечно недовольный по жизни деп жүрө берсе, эмне болуп атат деп пессимисттер бар го. Любой жакшы нерседен жаман нерсе чыгарып бергенчи. Анда болсоң анда кечирип кой да.
Жашың ошо ошо менен өтүп кетет да негизичи. Бир күндүк ишиң кандай өтөт? Ошо бир күндө мисалы үчүн Бир күндө жумуш мисалы биз кечке мага иштейбиз. 4-тө барасың. 4-тө барганда митинг башталат. Бир күндүк митинг деген бизче чогулуш. 5 мүнөттүк чогулуш да. Баарыбыз чогулабыз шефтер менен. Бир күндүк планды айтып берет. Допустим, бүгүнкү күндө отелде канча конок бар? Алардын канчасы жаш балдар? Андан тышкары гольфто канча оюнчу бар? Ал гольфтун оюнчудан канчасы сырттан келип ойнойт? Ошондой маалыматтарды айтат. Анан кечке маал кандай шоу программа болот? Мисалы, бир күнү гала болот, четверг күндөрү. Анан кийин вторник күндөрү, допустим, Silent Party деп коет. Наушник менен партия болот да, жалаң наушник табышып баары бийлешет. Ошондордун баарын айтып берет бир күндүк программаны. Мисалы, ушундай болот, саат 10-до бул деп. Кээде баягы резервация кылып койгон столдор болот, допустим. Сахнанын астынан отургусу келет да көчтөлөрчү. Бир бутылка Хендрикс, бир бутылка Moet Ice, шампанскийлер заказ кылып коет, резервация кылып. Ошолорду айтып берет. Мынча киши, мынча стакан менен деп. Анан баары бир 5-10 мүнөт сүйлөшүшкөндөн кийин айтат ким каякта иштейт. Мисалы, допустим, бизде бич бар деген бар, пул бар. Основной экөөдө лобби бар. Ушул 3 жака кишилерди бөлөт. Допустим, сен бүгүн лоббиде иштейсиң, сен бичте. Анан барып ошол күнүң башталат. Барасың. Эртең менен иштеген немелерден барды принимать этип аласың да. Күндүзгү исминде. Түшчө айтканда тестирование аласың да. Анан ошо андан кийин күнүң башталат. 5ке чейин обслуживание кыласың. 5те тамакка жөнөтүп баштайт акырындан. Мисалы 2 киши биринчи тамак кетет, жарым саат тамак убакыты берилет. 2 киши тамактан жарым сааттан кийин дагы 2 киши кетет, ошентип 6:30 чейин тамак убактысы болот да. Анан баары тамакка очередьтен барып келет. Анан кийин мисалы бич бар саат 6:30-7ден баштап баягыда 2 киши калат. Бир бармен, сыртта бир официант калат. Калгандары пул бар да, потому что пул бар основной эмеде, киши чогулчу жерде. Ошакта шоу өтөт. Анан жака келип, баягыда эште даярдыкты баштайсың, допустим, сервировка, стөлдөрдүн баарын чыгарып, тизип, аларга мындай эме бар. Лидерме деп коет түркчө. Обшивка сыяктуу да. Стөлдүн үстүнө кийгизесиң, мисалы, кызыл өң бар, кара. Ошолорду кийгизип, аларды аккуратный кылып тизип, үстүнө мындай свечага окшогон немелер бар. Ошолорду коюп, анан обязательно пепельница коесуң. Столду даярдап экенсиң кечке. Сервировкада мындай официанттардын сөзү менен айтканда. Анан саат 8ге чейин ал даярдык бүтөт. 8ге чейин даярдык бүткөндөн кийин 8де жарым сааттык эс алууга жөнөтөт да. Жарым саат барып отуруп келесиң артынан. Кааласаң кофе ичесиң, кааласаң чай ичесиң, мороженое жейсиң. Баардык кызлерге ошол жашып бизде андай жок да. Анан кийин орех, чипсиден жейсиң. Ошондой негизичи. Анан жарым сааттан кийин жумуш башталат кечки. Мисалы 8:30-9-дан баштап уже ар ким өзүнүн местосуна иштеп баштайт. Допустим, бизде бардын ичинде 4 эме бар, позиция. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, анан коктейль бар. То есть 4 позицияда 4 бармен, анан коктейлде дагы 1 бармен. Общем 5 бармен иштейт да. Анан дагы бир киши джокер болуп. Джокер дегенде ар бирөөнө жардамдашып турат. Допустим, Джокер болуп калабызчы. Анан кийин, допустим, лёд түгөнүп калса, муз түгөнүп калса, муздап келип берет. Жанында бир поднос болот. Ошо подноско бүтүп калган бөтөлкөлөрдү ошол кое берет да. Джокер ошолорду тазалап артынан бере берет. Анан кийин артынан жууп келген стакандарды кайра ичине келип, стакандарды ордоруна бармендердин жанына тизип берет. Анан кийин бармендин убактысы жок да, келген конокторду обслуживание кылып атат. Бармендердин ишин даярдап берип турат экен иштегенде жеңилдет. Мындайча айтканда эме да, баарына жардамчы. Подсобник да, мындайча айтканда, биздин тилдечи. Анан уже саат 10-до шоу башталат. Шоу баштаганда кипиш башталат. Элдер келип баштайт. Баары кадимкидей киши көйүп жумуш башталат.
Анан саат 12 чейин болот. 12 чейин 11-15 баштап 5 мүнөттүк перерывга жөнөтөт. Партнер 5 мүнөт отуруп, кишини башын эс алдырып, суп ичип алгандан кийин 12-де жыйнап баштайбыз. Бардын ичиндегилер бардын ичин жыйнайт, сырттагылар сыртты жыйнайт. Ошо менен болжолдоп 1,5 жумуш бүтүп калат. Ошол бир күндүк ишиң ушундай болот. 1,5 жумуш бүтөт. 1 саат болсо мисай жазылат да, мисай дегенде 1 сааттык оплачиваемый да. Башында келгенде төлөп берчү эмес, анан азыр уже төлөп берип баштады. Анан үйгө келип душ алганча эле жумуштан чыгып бизде тамак берет. Паста дегенде эмеден итальянецтер жейт го, макаронду. Кесме бизче кыргызча. Кесмени, акандай крема менен ушундай эле жазып коет. Кечмен аралашылган сыяктуу. Ошолордун баарын дызап даярдап коюшат. Кечинде чыгып тамак жеп кетесиң. Келип душ алганча иш болот. Анан ошо кааласаң үчтө келип уктайсың, кааласаң телефон чукулайсың, кааласаң башкалар менен эшке чыгып сүйлөшөсүң. Негизи бул жакта кийим жуудурса да болот да. А бирок кийим жуудуруш үчүн айлыгынан 5-10 евро карап коет да кесип алып. Негизгиси турса жактуу жагып атабы, эмнеси жагат, эмнеси жакпайт. Минусу плюсу. Эми турса иштеген элесиң да. Иштегенде негизи эмеден зависит этет да. Ложмандын условиясынан. Кээ бир отелдин ложмандарында бассейни бар, волейбольный площадкасы бар, футбольный. Ошону айтайлы же, бизге Кыргызстанга собеседование барганда эле, мына отель укмуш деп берет го, бизге отелдин кереги жок го дейм да, мисалычы. Бизге ложман керек го дейм да, ошо көп отелдер ложман көрсөтө бербейт да. Бул отелди аябай мактап мындай деп көрсөтүп калат барганда, анткени действительно ошого жарашаттуу ложман бар экен да. Анан ошо ойлойм да, ошолорго барганда бизге жок отелди эмес, ложманды көрсөткүлө десе болбойбу депчи. Нет, сураса болот. Негизи көрсөтүш керек, по идее, собеседованияда келип. Ондай ложманда жашайсың, мындай комната, столовый монда, ошо столовыйда саатынча чейин тамак деп. Негизи айтып бериш керек да баарынчы. Анан жанакы эмнеси жагат, эмнеси жакпайт ошону. Ложманы жакшы экен. Күн ысык, мисалы күндүз бир жака чыгайын дегенде. Мен үчүн ошо. Ошол эле Минус то, что ложманда эчтеке жок. Хотя бы на столе теннис коюп койсо жакшы да. Өзүң алаксып турган. А так, бул жака иштегенге келген жок. Ошо иштегенге ылайыктуу жаша шарты бар. Жашай турган жеринде шарты бар, баары жакшы. Ал выходной күндөрү эчтеке кыла албайсың, же болбосо жумуштан, допустим, эртең ойгонуп саат 2-3, 12-де ойгонсоң деле 2-3кө чейин бир нерсе менен алаксып, допустим, теннис ойноп, хотя бассейн болсо бассейнге түшүп турсаң жакшы да. Ошонун условиялары бир аз жок да. Так, в целом жакшы эле. Айлыкты доллар менен алабыз. Айлык азыр 375 болот турат да. Ошондо дополнительный мисай сааттар менен канча чыкты өткөн айда? 480 чыгат экен да. 480 өткөндө майрам күндөрү двойной төлөнүп. Ошондо майрам күндөрү болду, 3 күн майрам күнү болду, ошон менен 3 күндөн 1 күнү выходной болуп калды, ошондо 2 күндүк майрам жазылды, 1 күндүк жазылган жок. Мен 1 күндө качпай калдым. Анан 21 саат экстра мисайлар жазылды. Ошо менен болжол менен 480 доллар чыкты. Экстра мисай деген бул бизче дополнительный саат. Мисалы ашыкча 2 саат иштеп койсоң, ошонун акчасы төлөнүп берилет да. Саатына жараша. Кийинки келе турган уже 2023 жылга келе турган кыргыздарга эмне деп айтасың? Келсинби, жакшыбы же келбей койгон жакшыбы? Келсе кандай эмнесине карап келиш керек? Келгенде эгер именно ушул отелге келем десе, эгерде стрессоустойчивый эмесмин, морально слабыймын десе, анда официант болуп келсин. Потому что официант болгондо убагы менен чыгасың, анан кийин
көп лишний заморочка жок деп ойлойм да. Бармен болуп кетсең, сен по-любому бар жалганча хотя бы 1-2 чейин аласың да. Анан бардын ичинде баягы эме болот да. Ар кандай адамдар болот. Анан кийин бардын жумушу негизи кыйын да, по идее, барып жүрдүм ой депчи. Бардын жумушу действительно кыйын. Анан коллективге кандай эметип кетесиң, ошондо эле иштеди. Допустим, бул жакка келгенден иштеген келди, адамдын өзүнө да иштеди. Допустим, адамда жашоодо алган тарбиясы, өзүнүн жумушун алып аткан акчасындай достойный болсун, ошону актайын деп жумуш кылып иштеп, сабырдуу болуп иштесе, көп нерсе жетишет да. А эгерде мындай вспыльчивый, көп нерсени көтөрө албаган эме болсо, анда каждый второй менен урушат да. Кандай сабырдуу болуп керек да. Анан келгиле бул жакта, тем более башка отельдер теле менен төлөйт, бул отель доллар менен төлөйт. Ошол келатканда отель зарплатанын доллар менен төлөгөндөр менен кешке окшойт, а? Жыл сайын эле бияк инфляция болуп, акчасын түшүп көтөрүлөт. Ошол эле ошо. Бияк келгенде силер бармен болуп, бармен официант болуп кетсеңер, чивыйды табасыңар каршы эле. Сезонуна бир нормально иштейм десең, нормально иштеген бир еще немецкий языгыңар болсо, сезонда бир $1000 спокойно, €1000 спокойно табасыңар. Чивый менен €1000 чыгарып кетесиңер. Эле чивый эле €1000 чыгат да. Бир сезонда, допустим, мартта келсең, бир сентябрга чейин €1000 чыгарасың. Эгер еще языгың болсочу, потому что немистер менен өлө сүйлөшүп анда общение алып эметсең дагы көйлөк чыдап кетет да. Анан мындай деле тил жок болсо деле башында келип кыйналып, бир айда кыйналса үйрөнөсүңөр. Бирок анда дагы чивый чыкса болот. Эми чивый хотя бы анча чыкпаса да, мындай күнүндүк өзүңдүн келеңе жарап кетип турса да, жер коюн да, айлыгың таза чыгып турат да. Мисалы, күнүнө €5 мен чыгып турсун. 5. Мен 2-3 күндө 5. 15 күн 2 күндө 1 дегенде, бир 30 күндөн 15 күн 5тен эсептегенде анча болот да, 25, 2, €75 чыгып атат. €75 телеге которгозуң. Телеге которгондо бир 800-900 теле чыгып атат. 800-900 телени айда чүйдө алып жегениңе, жегениңе для начала жетет го дейм. Ар күнүнө 5 боло бербейт да. Кээде 15, кээде 20 чыгып кетет. Айына бир €100 чыгарып турсаң деле. Касы келип иштесе болот дейсиң сен. Чивый чыгат, жакшы. Анан именно барменден чыгат да, бармен официанттардан. Анан башка департаменттарды билбейм. Иштеген Ал жак айта албайсың. Айта албайм. Допустим, официанттарды чивый кандай чыгат, вообще без понятия. Белбойдуку жакшы чыгат билем, бирок Белбойдуку всегда старый волчоктор. Бербейт эч кимге. Белбойго сырттан алышпайт да, көбүнчө өздөрү иштешет. Именно ошол отелдики 2019-да келгенде эле ошол Белбойлор болчу да. Ошолор. Ошо Белбойдо чивый аябай жакшы, аябай. Анан еще горничныйлар жакшы чыгат чивый. Горничныйлар айлыкты унутуп калат экен. Потому что горничныйларды күнүнө эле болбой калды дегенде 20-30 € чыгат. Бул жакта ошол көбүнчө немистер болгон үчүн евро менен, Чивый обязательно иштейт, немистер хочуну иштейт. Анан именно горничныйларды жакшы чыгат негизичи. Кимдин комнатасын жыйнап кетейин, обслуживание коюп, эме деп койсоң, кетип төшөгүнүн үстүнө €5, €10 чыгат да. Анан ушулар да ошондо биз канча 30 минутка жетип кеттир. Рахмат ана сен айтканыңа. Иштегенбиз. Ошо иштейм десең келгиле. Көргүлө сынап.
описаниясына сен WhatsApp номериңди калтырып койсок ошого жазып калса, сурап калса жооп берип турасыңбы? Все без проблем. Түз келем дегендер болуп калса Конечно. керек. Балким келем дегендер болуп калат. Мисалы үчүн Кыргызстандан ошо 200дөн 300 долларга чейин төлөп келиш керек болуп калат да. Түз келсең бекер келип койсуң. Ошо макулана рахмат сага. Sen makul